Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго Токмок шаарынын тургундары кайрылуу жазаптыр. 30 миң сом эле алып, үйүбүздү алдырып койдук деп жалган маалымат таратып жатыптыр. Ошол себептен мен кайрылуу жасап коеюн деп чечтим. Аны жокко чыгарайын деп да чечтим. 2016 жылы мага Токмок шаарынын тургундары Эркин аттуу, Гүлжакан, Гүлжан аттуу жарандар кайрылып, менден акча сурашат. Айыл банктан ушундай Жибек жолу деген кафебизди алдырып жатабыз. Жана ошондой эле жумушубузга иштегенге акча каражат керек болуп жатат деп менден өтүнүшкөн. Ал өтүнүштүн себебине мен аларга өзүм шарттарымды койгом. Мага күрөөгө анда залог катары үй коюп бересиңер, анан кийин берем 2-3 айга деп сүйлөшкөнбүз. Баш аягы менен мага 2 үй жана Жибек жолу деген кафени күрөөгө коюшуп, $85 миң алышат. Ал каражаттын мен каяктан келгенин баардыгын тергөө учурунда баардыгын таксыктап көрсөтүп бергем жана кээ бир бөлүгүн мен тааныштарыма карызга алгам. Абдыразакова Бибигалича аттуу жаран президентибизге кайрылып, мен алдап кетти, 300 миң сом эле деп айткан, анан келип эле мен кол коюп эле кетип калгам деген баардыгы бул төгүндөй калып, келип эле кол коюп кете турган ал жерде мүмкүнчүлүк жок. Жок эле дегенде ал жерде жарым саат, 1 саат убакыт өтөт. Кафени болсо мага Абдыразакова Бибигаличанын Нурлан аттуу баласы өзү көрсөтөт, ачып көрсөтүп, мен баардыгын сүрөткө тартам, көрөм. Жана Нарматова Галина Борисовнанын да үйүн барып көрүп кетем. Анан кийин макулдугумду берип,